Чугу сыйнаус. Bizi süygün, bizdin ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз бардыгыбыз сизден алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек, бирок бардыгыбызды биринчилерден сүйүп, биз жазалана турган жазага, соттоло турган сотко Ыйса Теңир бул дүйнөгө келип, өз мойнуна алып, анын төккөн бүт кан аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде аткарып, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка барышыбыз үчүн, даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, бардык ырайымыңыз үчүн ыраазычылык билдирип, бүт даңктоолорду сизге гана ата арнайбыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылган адамдардын бардыгы сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз чакырып алган баарлашууга бир болушубуз үчүн өзүңүз жетектеп бериңиз. Бул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга өз көңүлүңүздү буруп, сиздин керектелүүчү ырайымыңызга ар бир балдарыңыз ээ болуп, жашашына жардам бериңиз. Анткени биз дагы да алсыз адамдарданбыз. Бул дүйнө күндөн күнгө башаламандыкка барып, бир күндүн ичинде эмне болуп кетерине биз билбейбиз. Ошондуктан биздин күчүбүз менен, биздин үмүтүбүз менен эч нерсе кыла албайбыз. Бизге керектелүүчү сиздин сөзүңүз, ырайымыңыз менен дайыма бизди жетектеп, күндөн күнгө бизди бекемдеп, ар бир күнүбүздү сиз менен чогуу жашап, сиздин алдыңызга келгенде уят кароого, ашкерелөөгө ээ болбошубуз үчүн, сиздин улуу эркиңизди таанып билишибиз үчүн жардам берүүңүздү суранабыз. Ушул саатта биз менен чогуу боло албаган бир туугандар, кайсыл жакта болбосун, алар менен чогуу болуп, өзүңүз коргоп, ырайымыңызды тартуулап, жана ошондой эле дүйнө жүзү боюнча кыйынчылыктарга карабастан ишенимин сактап, жакшы кабар үчүн кызмат өтөп келе жаткан биздин бардык бир туугандарга керектелүүчү өз ырайымыңызды тартуулап, күч кубат берүүңүздү да суранабыз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөткөндүгүңүз үчүн, ушул саатта бизге керектелүүчү сөзүңүздү бардыгыбыз чын жүрөктөн кабыл алып, эркиңизди таанып билишибизге жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогугабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакандын жазган биринчи каты. Жакандын жазган биринчи каты. 3-бөлүм. Биринчи Жакан 3-бөлүм. 1-аятты окуйбуз. Биринчи Жакан 3-бөлүм 1-аятты окуйбуз. Биринчи аятты бардыгыбыз чогуу окуйлу. Карагылачы, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Жекшембе күнү эртең мененки саатта биз сиздер менен биргеликте теңирдин ичиндеги жашоо деген теманы чогуу изилдеп үйрөнүп келе жатабыз. Жакан 15-бөлүмдө Ыйса Машаяктын айткан сөзүндөй, силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар, менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Ушул сөздөрдү айткан Ыйса бизге кандайча ырайымын тартуулайт. Ошол ырайымын биз бардыгыбыз кабыл алып, жыйынтыгында биздин жаныбыз тазартылды. Эми куткарылган адамдардын бардыгына Ыйса кайрылып айтат: менин ичимде болгула. Ошондо мен да силердин ичиңерде болом. Куткарылган адамдын жашоосу бир сөз менен айтканда теңирдин ичиндеги жашоо деп айтылат. Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигин түшүнүшүбүз үчүн ыйык жазуунун негизинде ар тараптуу мааниде, ар тараптуу мазмундагы сөздөр менен чогуу үйрөнүп келе жатабыз. Сиздерге уламдан улам кайталап айтып кеткендей эле, биз машаякчылар бул дүйнөдөгү жашаган динчил адамдардай эмес. Биз сиздер менен таанып билгендей, адам жогорудан төрөлбөсө, анда Кудайга таандык эмес. Жогорудан төрөлбөй эле машаякка ишенип жашап жүргөн адамдар дагы аз эмес. Ар бир убакытта өздөрүнө керектелүүчү такыбалык жашоо менен жашашат, аяттарды жатташат, ондуктарды алып келет, курмандыкты алып келет, кызмат кылышат. Бул дүйнөдөгү диндердин баардыгы ошол нерсеге үйрөтөт. Эгер ошол иштерди тырышчаактык менен аткара турган болсо, анда сенин ишенимиң жакшы, демек сен жакшы жерге барасың деп адамды сооротот дагы, ал адам ошол нерсеге ишенип жашап келет. Ал эми ыйык жазуудагы айтылган ишеним бизге эмне деп айтат? Жакан 3-бөлүм 3-аятта: кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Куткарылууга ээ болуп, эң эле биринчи ирет адам баласы ээ болгон нерсе бул жогорудан төрөлүүсү. Англисче born again деп айтылат. Денеде биз бул дүйнөдө бир жолу төрөлөбүз, бир нече жыл бул дүйнөдө жашайбыз. Ал эми Кудайдын падышачылыгына барып, түбөлүк Кудай менен чогуу жашашыбыз үчүн биз рухтан да төрөлүшүбүз керекпиз. Ошондуктан бир жолу денеден, экинчи жолу рухтан, ошондуктан 2 жолу төрөлүү деп айтылат. Жогорудан төрөлгөн адам өзү кандайча жогорудан төрөлдү, кандайча сөз кабыл алды, качан, кандайча ошол нерсенин баардыгын тажрыйба катары өзүнүн башынан өткөргөндүктөн туура билет дагы ошол жөндө күбөлөндүрүп айтып бере алат. Анткени ал чыныгы анык чындык болгондуктан мен дагы 10 жыл өзүмдү жакшы ишенген адам деп эсептеп жүрчүмүн. Анткени жекшембе күнү эч бир кызматты калтырбастан келчүмүн. Андан кийин руханий семинариядагы 4 жыл окуганмын. Андан кийин айылдагы бир жыйынды мага тапшырып беришти. Ошол жыйынды 2 жыл жетектеп, ал жакта сөз айтып,
Анан мына мен жакшы ишенген адаммын. Эгерде мендей адам бейишке бара турган болсо, эң алдыңкы орунда болот деп ойлочумун. Качан адамдар сиз жогорудан төрөлдүңүз беле деп сураганда, мен өзүмдү жоготуп койчумун да, анткени ал жөнүндө түшүнбөгөндүктөн. Анан өзүмө суроо бере баштадым. Мен чынында жогорудан төрөлгөн адаммынбы же жокпу деп. Качан ошол суроону укканда, мен өзүмө өзүм ишене албастан, кээ бир учурда сыйынганда ушунчалык чоң күчкө ээ болчусуң, кубанычка ээ болчусуң, бирок анын баардыгы жогорудан төрөлүү эмес экен. Жогорудан төрөлбөй туруп, бирок өзүн жогорудан төрөлгөн адаммын деп эсептеп жашаса, ал өтө эле коркунучтуу. Тозокко бара жаткан адам өзүн сооротуп бейишке бара турган адаммын деп жашап келсе, анан ошол нерсени эч кимге айта албай, өзүмдүн ичимен катып, сыздап жүрүп, анан чындыкты кабыл алдым. Эгерде ушул бойдон өлүп кала турган болсо, мен бейишке эмес, тозокко бара турбаймынбы деп Кудайдын ырайымына мукташ экенимди түшүнүп, анан 1962 жылы 30 октябрда кечки саат 8-де буга чейин теория же болбосо маалымат катары билип келген нерселер же болбосо Ыйса жөнүндө чыныгы абийир чын жүрөгүм менен ошону кабыл алдым. Анан менин ичимдеги болгон көйгөйлөрдүн баардыгы дароо ошол замат чечилди. Ошол учурда чыныгы куткарылуу эмне экендигин түшүнүп, жогорудан төрөлүү эмне экендигин таанып билдим. Куткарылуудан кийинки жашоо, руханий жашоо, буга чейин айтып кеткендей, Теңирдин ичиндеги жашоо. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Анын ичинде болуу деген, демек, Теңир менен чогуу биримдикте болуу дегенди билдирет. Теңир менен биргеликте ажырагыс биз эми байланышта болдук. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албаган сыяктуудай. Сабак жана бутак экөө бир болушу керек. Эч качан ажыраганга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн жүзүм дарагы сабактан ажырап калган бутак өз алдынча бөлүнүп эч качан жемиш бере албайт да. Ошондой сыяктуу эле дарак, бутак жок жашай албайт. Бутак даракта болбосо өз алдынча жашай албайт. Ошондуктан абсолюттук түрдө экөө бири-биринен ажырай албай турган байланышты билдирет. Теңирдин ичиндеги жашоо, куткарылган адам Теңирдин ичинде болот. Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигин биз туура билишибиз үчүн ар дайымага үйрөнүшүбүз керек. Мен Теңирдин ичинде, ал менин ичимде, демек экөөбүз биримдикте жашай турган жашообузду көрсөтөт. Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигин деталдуу түрдө дагы кененирээк чогуу үйрөнүп, ошол сөздү биз реалдуу жашообузда аткарып жашашыбыз керекпиз. Жөн эле өзүбүзгө ыңгайлуу болгон диний жашоо менен жашабастан, эгерде ошондой жашоо менен жашасак, анда өзүбүздү өзүбүз алдаган болуп калабыз. Жакан 15-бөлүмдө, мурунку жумада дагы ушул аяттарды ачканбыз, келгиле анда чогуу ачабыз. Жакан 15-бөлүм. Жакан 15-бөлүм, 9-аят. 9-10 аяттарды мен силерге окуп берейин. Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Теңирдин ичинде жашоо деген сөз бул анын ырайымында жашоо. Кудай өзү бизге эмнелерди үйрөтсө, ошол нерселерди аткарып жашоо. Жыйынтыгында ыйык рухтун жетеги менен жашай алабыз, Кудайдын коргоосуна ээ болуп жашай алабыз. Азыр эле окуп кеткен сөздөрдү карасаңыздар, атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Кудай ата өзүнүн уулун канчалык деңгээлде сүйдү эле.
Матай 3-бөлүмдү карай турган болсок, Ыйса Иордан дарыясында сууга чөмүлдүрүлүп жаткан учурда асмандан улуу үн угулат дагы: бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. Матай 17-бөлүмдө дагы Ыйса өзүнүн 3 шакирдин ээрчитип бийик тоого барган учурда дагы жаркыраган бир булут аларды каптап калат дагы. Булуттун ичинен: бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын, аны уккула деген үн чыгат. Чынында Кудай өзү сүйүүгөн уулу эле. Башталыш 22-бөлүмдү карасак, Ыбрайымды Кудай өзүнө чакырып алат дагы. 100гө чыкканда ал Ыбрайымдын баласы Ыскакты Мория тоосуна алып барып, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка алып кел дейт. Ыбрайымда ошол учурда көптөгөн кулдары бар эле, малайлары бар эле, жана ошондой эле көп малдары бар эле да. Биздин сөз менен айтканда өтө бай адам эле. Бирок аларды Кудай каалаган жок. 100 жашка чыкканда төрөгөн өзүнүн баласы, жалгыз уулу Ыскакты Ыскак 14 жашка чыгып калган учурунда, өтө жашнакай кезинде Ыбрайым өзүнүн байлыгынан дагы, мүлкүнөн дагы, аялынан дагы, өзүнөн дагы эмес, эң эле баалуу нерсе болгон бул анын уулу эле. Ыбрайым үчүн эң эле даңктуу бул анын уулу Ыскак эле. Анан күтүлбөгөн жерден Кудай айтат: өзүңдүн жалгыз уулуң Ыскакты Мория тоосуна алып бар дагы, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка алып кел. Ыбрайым буга чейин малдарды курмандыкка алып келген эле. Эми мал эмес, өзүңдүн уулуңду курмандыкка алып кел дейт. Эгерде Кудай сиздерге ушундай сөз айта турган болсо, сиздер кандай ой жүгүртөт элеңиздер? Өзүнүн эң эле жалгыз даңктуу баласы болгон жападан жалгыз Ыскакты бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка алып кел дейт. Эгерде бизге ошондой сөз айта турган болсо, Кудай, кантип мага ошондой сөздү айтасың? Өзүң убада бербедиң беле ошол Ыскак аркылуу көптөгөн деңиздеги кумдун санындай урпактарды жаратып бересиң деп. Жок, мен ал нерсеге бара албайм деп айтышыбыз мүмкүн эле. Бирок Ыбрайым кандай реакция кылды? Эч бир ойлонбостон, эч бир сөз айтпастан ооба деп жооп берди. Аялы менен акылдашкан да жок. Аялы менен акылдашсам да чоң төңкөрүш болуп өтмөк. Анан эртең менен эрте таңзаарда өзүнүн уулун Ыскакты ээрчитет дагы. Малай балдарынан экөөнү ээрчитет дагы. Анан кийин ошол тоону көздөй жөнөшөт. Ошол өзүнүн малай балдарын ошол жерге таштап коет дагы. Силер ушул жерде күткүлө деп, анан Ыскак экөө жөнөйт. Уулум экөөбүз тигил жака барып сыйынып, анан силерге кайтып келебиз дейт. Ыбрайым ошол учурда бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка дайындалган отунду уулу Ыскактын жонуна артат. Анан Ыскак Ыбрайымга кайрылып сурайт: ата, отун мына бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалынуучу козу кана деп сурайт. Ыбрайым ошол сөздү укканда: мына сен козусуң деп жооп берди беле. Кудай өзү караштырат деп жооп берет. Мория тоосунун чокусуна барып, Ыскакка кайрылып айтат: Ыскак, уулум, бүгүнкү күндө эң эле барктуу, эң эле жакшы курмандыкты сени алып кел дейт. Ыскак бардыгына тил алчак болуп:
да ооба ошондой кылыңыз. Андан кийин ата катуураак байлаңыз деп өзү макулдугун берет. Ыбрайым эмне деп айтты? Кудай, болду, мени токтотпо, мен болду. Ушундай курмандык алып келдим дейби? Жок, эч бир сөз айтпай, бычагын өйдө көтөргөнгө чейин эле башталыш 22 бөлүмдө Ыбрайым, Ыбрайым деп 2 жолу Кудай шашып чакырат. Болду, жетиштүү. Балаңа кол көтөрбө. Анткени сен Кудайдан коркооруңду, мен үчүн жада калса жалгыз уулуңду да аябаганыңды билдим. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Кудай Ыбрайым Кудайды канчалык сүйүп, канчалык адан коркуп жашаарын Кудай билбей калды беле? Албетте билет. Ошол Мория тоосуна барганда гана сен мени сүйөрүңдү, менден коркооруңду жана мен үчүн эч нерсени аябаганыңды да билдим деп ошондо айтты беле? Жок. Ыбрайым чынында бардык жашоосунда Кудайды канчалык сүйө тургандыгын далилдеп келген эле. Кудай бул дүйнөдөгү адамдар, бул дүйнөдөгү болгон нерселердин ичинен сени ушунчалык сүйөм деп айтса, сөз менен эле бүтүп кала турган болсо, анда кандай болуп калат эле? Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн бул дүйнөгө жиберди. Сөз менен гана айтылбастан иш жүзүндө бардыгын аткарды. Демек Кудайдын сүйүүсү толук кандуу күбөлөндүрүлдү. Кудайдын сүйүүсү бизге кандайча далилденди? Өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн курмандыкка берди. Ыбрайым өзүнүн жалгыз уулун Кудайга курмандыкка алып келгендей эле, Кудай өзүнүн жалгыз уулун Ыйса Машаякты биз үчүн курмандык козусу катары берди. Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүктөн 1 Жакан 3 бөлүм 1 аятта карагылачы, биздин жүрөктөрүбүздү ойгото турган кайрылуу сөз. Карагылачы, көңүл бургулачы. Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү? Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн Кудай бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү? Биз негизинде өз акылыбыз менен аны түшүнө да албайбыз, сөз менен жеткире да албайбыз. Анткени ал эң ыйык, эң улуу сүйүү болуп саналат. Ата бизге кандай сүйүү көрсөттү? Өзүнүн балдары болушубуз үчүн. Биз мына ушундай адамдар болдук. Кудай бизди сүйгөндүктөн анын сүйүүсү, анын бардыгын биз изилдеп бүтө албайбыз. Асмандан да бийик, деңизден да терең, океандан да кенен Кудайдын улуу сүйүүсү. Эгерде асманды түрмөк кылып ала турган болсок, ал эми жерди боек кылып ала турган болсок, анда бүт бардыгын мисалы үчүн асманды кагаз кылып, жерди калем кылып алып Кудайдын сүйүүсүн сүрөттөй турган болсок, аны сүрөттөп бүтө албайбыз. Кандайча биз баяндап айтып бүткөндө дагы биздин сөзүбүз жетпейт. Бул ашып ташыган сөз эмес, чындыгында ошондой. Анткени Кудайдын сүйүүсү ушунчалык улуу сүйүү, жеткилең сүйүү болгондуктан биз кандайча аны далилдеп бере алабыз. Кудайдын сүйүүсү менен күнөөбүз үчүн түбөлүк тозокко бара турган бизди сүйүү эле тим болбостон өз балдары кылып алды. Ким? Кудай атабыз.
жаман иштерибиздин негизинде душман болгон бизди, түбөлүк тозокко, сотко бара турган бизди, күнөөкөрлөрдү Кудай өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн берип, бизди куткарып алып, Кудайдын балдары аталышыбыз үчүн аткардык. Кудайдын балдары боло турган болсок, анда биз анын мурасчылары да болобуз. Римдиктерге 8-бөлүмдө 17-аятта айтылат: эгерде биз балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартабыз. Балдары болсок, анда мурасчыларыбыз. Машаяк менен мурасташпыз. Машаяк менен биргеликте даңкталышыбыз үчүн азыр азапта тартышыбыз керекпиз. Мунун баардыгын сөз менен түшүндүрүп бүтө албайбыз. Анткени Кудай кандай сүйүүсүн бизге көрсөттү. Кандай сүйүүсүн Кудай бизге тартуулады. Биздин колубузда болгон нерсенин баардыгын Кудайга арнаганда да биз анын балдары боло албайбыз. Жакшы иштерди аткарып да биз анын балдары боло албайбыз. Кызмат кылган күндө да, курмандык алып келгенде да ошол иштердин негизинде Кудайдын балдары боло алабызбы? Албетте жок. Бирок жаман иштерибиздин негизинде, мыйзамсыздыктардын негизинде жашаган, күнөөкөр болгон бизди Кудай өзүнө чакырып алды дагы улуу сүйүүсүн бизге арнады. Биз анын астында балдары катары эмес, мурасчылары болушубуз үчүн дагы. Кудай бизге кайрылып айтат: сен менин баламсың, уулумсуң. Матай 6-бөлүмдө силер мындайча сыйынгыла: асмандагы атабыз, асман менен жерди жараткан жаратуучу Кудайды эми биз ата деп ага кайрылабыз. Кандайча ойлойсуздар? Куткарылууга ээ болгонубуз бул жөн эле ыраазычылык билдирип кое турган сөзбү? Асман менен жерди жараткан Кудай, бүт дүйнөнү башкарып келген улуу ыйык Кудай биз үчүн өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберип, биздин күнөөлөрүбүзгө байланыш бойгон баардык көйгөйлөрдү чечти дагы өз баласы кылып алды. Кудайдын балдары аталышыбыз үчүн Кудай бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү. Жакан 15-бөлүм 9-аятта: атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Ата өзүнүн жалгыз уулун канчалык деңгээлде сүйдү эле, кандай сүйүү менен сүйдү эле. Ата мени кандай сүйсө, мен да силерди ошондой сүйөм. Ошондуктан менин сүйүүмдө жашагыла. Ошол сүйүүнүн ичинде болгула деп кайрылган сөзү мен анын осуяттарын аткарып, анын сүйүүсү менде бар болгондуктан, силер да менин осуяттарымды аткарсаңар, анда силерде менин сүйүүм болот. Эми теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигин биз туура так анык билип ала турган болсок, анда жашообузда иш жүзүндө ошону аткарып жашашыбыз керек болот. Римдиктерге 5-бөлүм 5-аятта айтылат. Римдиктерге 5-бөлүм 5-те чогуу эле ача берели. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 5-аят. Римдиктерге 5-бөлүм 5-аят. Чогуу окуйбуз. Ал эми үмүт уят кылбайт. Анткени Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн.
үмүт уят кылбайт. Кайсыл үмүт жөнүндө айтылат? Кудайдын балдары болдук деген бул чоң керемет бата. Кудайдын чоң улуу ырайымы. Машаяк менен биргеликте түбөлүк бейиште чогуу жашай турган болгонбуз. Үмүт уят кылбайт. Бизге окшогон күнөөкөр күнөөлөрүбүздүн бардыгы кечирилип, куткарылууга ээ болуп, Кудайдын балдары болгонубуз, асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүткө ээ болгонубуз бул уят кылбайт дейт. Анткени Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. Ыйык рух Кудайдын ырайымын биз түшүнгөнгө, кабыл алганга, ишенгенге жардам берет. Бизге, биздин жүрөгүбүзгө Кудайдын сүйүүсүн суу сыяктуу төгүп бердик. Куткарылууга ээ болуп, Кудайдын ырайымын кабыл алган учурда ыйык рух биздин ичибизге Кудайдын сүйүүсүн төгүп берди. Куткарылган адамдын ичинде ыйык рух жашайт. Ыйык рух Кудайдын сүйүүсүн бизге тартуулады. Ошол эле Римдиктерге 5-бөлүм 8-аятты дагы чогуу окуйбуз. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Биз күнөөкөр болгон учурда, жаман иштерибиздин негизинде Кудайдын астында душман болуп турган учурда, Машаяк биз үчүн өзүнүн жанын берип, бул аркылуу өзүнүн Кудай бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Кудай өзү адамдын денесинде бул дүйнөгө келип, Бейтлехем шаарында төрөлүп, бешиктин ордуна акырда төрөлөт, кедей устанын үйүндө Кудай өзү адам болду. Кедей үй бүлөдө 3,5 жыл бою бул дүйнөдө дагы кедей болуп алсыраган өзүнүн шакирттерин чакырып алат дагы. Алар менен чогуу биргеликте жүрүп, Кудайдын сөзүн, асман падышачылыгына байланыш болгон бардык сөздү элдерге таркатып айткан эле. Эң акырында өтө эле аянычтуу күнөөкөр катары өлүм жазасына тартылып, бүт шылдыңга, бүт кыйынчылыкты, азап кайгыны башынан өткөрүп, биз соттоло турган, биз жазалана турган жерде ал биз үчүн жазаланды, соттолду. Өзү өз каалоосу менен бизге өз жанын берди. Ыйса бул дүйнөгө эмне үчүн келди эле? Кудай бул дүйнөдө адам катары келгенинин себеби бардык адамдар үчүн өлүп, өзүнүн түбөлүк өмүрүн тартуулаш үчүн. Ыйса өлүп кайрадан тирилип, 40 күн бою көптөгөн адамдардын астына көрүнгөн. Анан адамдардын шакирттеринин астында асманга көтөрүлгөн. Ошол учурда кайрадан бул дүйнөгө экинчи ирет келе тургандыгы жөнүндө убадасын берген. Ыйык рух аркылуу Кудайдын сүйүүсүн жана ырайымын түшүнүшүбүз үчүн ыйык рух өзү жетектейт, иштейт. Биз күнөөкөр болгон учурда, душман болгон учурубузда Кудайдын сүйүүсүн бизге тартуулап, анын балдары аталышыбыз үчүн далилдеди. Биз күнөөкөр болгон учурда, элестетип көрсөңүздөр, биз душман болуп жашаган учурда Ыйса биз үчүн
өз жанын берип өлдү, канын төгүп берди. Кудай өзүнүн сүйүүсүн ушул иш аркылуу, Иса Машаяк аркылуу бизге далилдеп көрсөттү. Биз ойлогондой биздин билимибиз менен түшүнүүгө мүмкүн эмес, бирок түбөлүк сүйүү, жеткилең сүйүү, Кудайдын улуу сүйүүсү, Кудайдын сүйүүсүн агапе сүйүүсү деп атайбыз. Анткени ал сүйүү, жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү, абсолюттук сүйүү, шартсыз сүйүү, ошол сүйүү бизге тартууланып, Кудайдын балдары аталышыбыз үчүн. Иса Машаяк көргө коюлган учурда аялдар ошол жерге барат дагы, анан Магдалалык Мариямга айтат: менин бир туугандарыма барып, шакирттерине айтат, менин бир туугандарыма, силердин атаңар менин атам, менин Кудайым силердин Кудайыңар деп. Иса аларды бир туугандарым дегенден уялбайт. Еврейлерге 2 бөлүмдө айтылат. Иса бизге окшогон күнөөкөрлөрдү өзүнө чакырып, бизди эми бир туугандар деп атайт. Бир туугандарым дегенден уялбайт. Менин атам силердин атаңар. Түшүнүктүүбү же түшүнүктүү эмеспи? Менин Кудайым силердин Кудайыңар. Иса Теңир бизди куткарып алып, эми бизди бир туугандарым деп атайт. Бардыгыбыз бир атадан болгондуктан. Бул дагы өтө чоң керемет сүйүү. Биринчи Жакан 4-бөлүм 11-аятты чогуу окуйбуз. Биринчи Жакан 4-бөлүм 11-аят. 11-12 аяттар. Жакандын жазган биринчи каты 4-бөлүм 11-12 чогуу окуйбуз. Сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, туурабы? Таптыңыздарбы? Биринчи Жакан 4-бөлүм 11-12. Биринчи Жакан 4-бөлүм 11-12 чогуу окуйбуз. Сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Сүйүктүүлөрүм. Иса бул дүйнөдө болгон учурда Исанын эң эле чоң сүйүүсүнө ээ болгон адам бул Жакан. Жакан китебин жазган, 1, 2, 3 Жакан жана Аян китебин жазган. Кудайдын сүйүүсүн эң эле көп түшүнгөн адам бул элчи Жакан эле. Кудайдын сүйүүсү жөнүндө ушунчалык көп сөздөрдү жазган эле. Эң эле узак убакыт жашаган адам Аян китебин алганга чейин, анан эң акырында Эфес жыйынында сөз айтып, анан ушу каарып калган Жакан көптөгөн бир туугандарга кайрылып айтат: сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүктөн биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Кудай өзүнүн уулун сүйгөндөй, Иса бизди да сүйдү. Иса бизди сүйгөндөй эле, Кудай бизди сүйгөндөй, эми биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Бул сүйүү ыйык сүйүү деп аталат. Адамдык сүйүү эмес. Адамдык сүйүү бул
убактылуу сүйүү болуп калышы мүмкүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн сүйүшү мүмкүн, пайдасы үчүн сүйүшү мүмкүн, жада калса душман да болуп калышы мүмкүн. Бирок Кудайдын сүйүүсү бул ыйык сүйүү, улуу сүйүү, жеткилең сүйүү. Ошол сүйүүгө ээ болгон биз Кудайды эле сүйүп тим болбостон, бир туугандарыбызды да сүйүшүбүз керек. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Бир дагы адам Кудайды көргөн эмес. Эч ким Кудайды көрбөгөндүктөн Ыйса эч бир адам Кудайды көрбөгөндүктөн Ыйса Кудайды өзүн чагылдырган. Ыйса өз шакирттерине айтат: "Мени көргөн адам атамды көргөн болот". Кудайдын сүйүүсү толук кандуу Ыйса Машаяк аркылуу аткарылган, далилденген, көрсөтүлгөн. Эгерде бири-бирибизди сүйө турган болсок, анда Кудай биздин ичибизде жашайт. Эгерде бири-бирибизди сүйсөк, Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Биз бири-бирибизди сүйсөк, анда ушул сүйүктүүлөрдүн ичинде арасында Кудай өзү чогуу болот. Бул өтө таң калыштуу нерсе эмеспи? Биз бири-бирибизди сүйсөк, куткарылган адамдар, ыйык рух аркылуу бир болгон адамдар. Алардын ичинде Теңир өзү чогуу, Кудай чогуу. Кудайдын сүйүүсүн түшүнгөн, бири-бирин сүйгөн адамдардын арасында Теңир өзү чогуу болот. Муну карап көрсөңүздөр, бул өтө эле керемет Кудайдын убадасы. Кудайдын жеткилең сүйүүсү биздин ичибизде. Куткарылган адамдардын жашоосунда ар дайым Кудайдын сүйүүсү далилденип келет. Эгерде куткарылган адамдар бири-бирин сүйсө, Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, биз дагы бири-бирибизди ошол сүйүү менен сүйгөн учурда, анда Кудайдын жеткилең сүйүүсү биздин жашообузда ар дайым чогуу болот. Кудайдын жеткилең сүйүүсү 1 Жакан 4-бөлүм 16 аятты дагы чогуу окуйбуз. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип ошого ишендик. Кудай сүйүү. Сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип ишендик. Ыйсага ишенгенибиз бул Кудайдын сүйүүсүнө ишенгенибиз. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Ага ишенген ар бир адам өлбөсүн деп, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп жиберди. Биз үчүн өзүнүн жалгыз уулун, Ыйсаны айкаш-чыгачка кадалып, курмандык козу катары өлгөнгө чейин жиберди. Биз Кудайдын сүйүүсүн таанып билип, ага ишендик. Кудай сүйүү. Кудайда сүйүү көп деген сөз эмес. Кудай сүйүүнүн башаты. God is love деп айтылат го. Сүйүү деген бул Кудай өзү, жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү, ыйык сүйүү, шартсыз сүйүү. Ошол сүйүүнү биз сөз менен жеткире албайбыз. Кудайдын ичинде жашаган адам, ал Кудайдын сүйүүсү менен болгон адам. Биз Кудайдын сүйүүсүндө
сүйүүсүнүн ичинде болгондо Кудайды сүйгөн адамдар биргеликте болгон учурда Кудай алардын ичинде чогуу болот. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт. Биздин жүрөгүбүздө, жашообузда ошол нерселердин баардыгы аткарылган болсо, анда анын жеткилең сүйүүсү бизде болот. Кудай каякта? Бул жыйындын имаратынын ичиндеби? Же жакшы иштерди аткарган адамдардын ичиндеби? Жок. Кудайдын сүйүүсүн таанып билип, бири-бирин сүйгөн адамдардын арасында Кудай чогуу. Ошондуктан биз бири-бирибизди сүйгөнгө аракет кылышыбыз керекпиз. Бул адамдык сүйүү эмес, анткени адамдык сүйүү бул туруксуз сүйүү. Кудайдан кандай сүйүүнү алсак, ошол ыйык сүйүү менен бири-бирибизди сүйүшүбүз керекпиз. Кудай менен түздөн түз байланышкан байланыш сүйүү. Кудай менен болгон баарлашуу, мамилелешүү. Ошол мамилелешүүдө болгон адамдын жашоосунда Кудайдын жеткилең сүйүүсү чогуу болот. Биз Кудай менен чогуу жашаган учурда биздин ичибизде Кудайдын сүйүүсү ар дайым далилденип келет. Сөз менен гана эмес. Забур китеби 17-бөлүмдө 2-аятта Дөт өзүнүн сыйынуусунда айтат: "Сени сүйөм, Теңирим, күч кубатым менин. Менин өмүрүм болгон, менин кубанычым болгон, менин түбөлүк үмүтүм болгон Теңирим, менин тирегим, сени сүйөм." Кудайдын сүйүүсүн элестетип көргөн учурда биз анын сүйүүсүн эч качан унута албайбыз. Ошол сүйүүгө ээ болгон адамдарбыз. Кудайдын сүйүүсүнүн ичинде куткарылган адамдар бири-бирибиз менен сүйүү аркылуу гана биримдикте боло алабыз. Кудайды сүйгөн адамдар сөз түрдө бир тууганын сүйгөн адам болот. Ыйса айтат го: "Ата мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм." Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, эми биз жакын бир туугандарыбызды да ошондой сүйүшүбүз керекпиз. Бул шарт коюлган сүйүү эмес. Анткени Кудайдын сүйүүсү бул жеткилең сүйүү. Шартсыз сүйүү, түбөлүк сүйүү, өзгөрбөгөн сүйүү болгондуктан 1-Жакан 4-бөлүм 19-аятта чогуу окуйбуз: "Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү." Биз Кудайды сүйгөнүбүз, Кудай бизди биринчи сүйгөндүктөн. Теңир бизди өзү биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. Анын сүйүүсүнө ээ болгон биз албетте аны сүйө алабыз. Же Теңирден башка нерсени биз артык сүйө алабызбы? 2-Тимотей 3-бөлүмдө акыркы убакытта оор күндөр келет. Адамдар өзүн өзү сүйүүчү болот, акчаны сүйүүчү болот. Бой көтөргөн, менменсинген, жакшылыкты билбеген, Кудайга караганда ыракатты сүйгөн болушат. Такыба болуп көрүнгөн, бирок такыбалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. Бул дүйнөдө ушундай адамдар өтө көп.
Адамдардын баардыгы эле оозу менен кыйратат, ооба мен Кудайды сүйөм деп. Бирок ошол эле адамдар өзүн сүйөт, акчаны сүйөт жана ыракатты сүйөт. Кудай ал адамдардын баардыгын жакшы көрүп турат. Ал эми биз сиздер менен бул дүйнөдөн Кудайдан артык башка нерсени сүйө алабызбы? Кайрадан тирилген Ыйса Галилея көлүндө шакирттери менен жолугат. Ыйса өзүнүн шакирттери үчүн нанды жана балыкты берет. Келип тамактанып алгыла деп чакырат. Өз шакирттерине келип тамактанып алгыла деп анан өзүнүн шакирти Петирге кайрылып айтат. Жунус уулу Шимон. Петирдин мурунку аты Шимон эле. Эмне үчүн Петир деп чакырбастан Жунус уулу Шимон деп чакырат? Анткени эң эле биринчи учурда Петирди чакырып алган ошол Галилея жеринде кайрадан баштапкы жашоого кайрылып Петирге караганда Жунус уулу Шимон бул адамдардын көбүнө караганда мени сүйөсүңбү? Петир аябай жүрөгү ушунчалык сыздады болуш керек, анткени 3 жолу теңирден баш тартканда. Анан кайрадан тирилген Ыйсаны көргөндө анын бардык шектенүүсү, бардык көйгөйү, коркунуч сезимдерин бардыгы жоголот дагы кандайча жооп берет? Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң. Эми мен чын жүрөктөн бүт жашоом менен сени сүйөм. Ушул суроону 3 жолу кайталап берет. Эмне үчүн? Анткени Петир Ыйсадан 3 жолу баш тарткандыктан. Ошол Петирдин бардык жүрөгүн, акыбалын өз калыбына келтириш үчүн 3 жолу баш тарткандыгын дагы Петир жакшы билген. Анан Ыйса өлүп кайрадан тирилгенден кийин сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп бергенде Ыйса ага козуларымды кайтар деп айтат 3 жолу. Теңир дагы бизден ошол сүйүүсүн далилдеп сурайт. Бул дүйнөгө караганда мени көбүрөөк сүйөсүңбү? Биз кандайча жооп беришибиз керекпиз? Калп сүйлөгөнгө болбойт. Биринчи Жакан 4-бөлүм 20-аятты дагы окуйбуз. Биринчи Жакан 4-бөлүм 20-21. Ким мен Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы. Анткени өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Биз андан ким Кудайды сүйсө, ал бир тууганын да сүйсүн деген осуятты алганбыз. Ким Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, оозу менен Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы дейт. Кудайды сүйөм деген сөзү да жалган. Анткени өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Көзгө көрүнгөн бир тууганын сүйө албаган адам көзгө көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Биз андан кандай осуятты кабыл алдык дейт? Жакан 13-бөлүм 34-35-аятта бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, анда менин шакирттерим экениңерди билишет. Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, ошол Теңирдин сүйүүсүнө ээ болуп, бир туугандарды сүйүү керек. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, анда көптөгөн адамдар менин шакирттерим экениңерди билишет.
Биз Кудайдын сүйүүсүнө ээ болдук деген далил эмне? Бири-бирибизди сүйгөнүбүз, бир туугандарыбызды сүйгөнүбүз. Биздин бир туугандар баардыгыбыз бир ойдо, бир тилекте, чын жүрөгүбүз менен сүйүп кызмат кыла турган болсок, анда ишенбеген адамдар, бул адамдар чынында эле Машаяктын шакирттери экен деп айтып келишет. Биз Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуп, куткарылган адамдардан болгондуктан Машаяктын шакирттери дегенибизге эмне далил болот? Сөзүбүз менен, тилибиз менен эмес, бири-бирибизди чын жүрөктөн сүйгөн учурда Ыйсанын шакирттери экенибизди далилдей алабыз. Бир туугандарды биз дайыма көрүп турабыз да. Анан көзгө көрүнүп турган бир тууганды сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүйө алмак элек? Ошондуктан бизди куткарып алган Кудайды сүйгөнүбүз, ошол сүйүү менен бир туугандарды сүйүү керек. Бир туугандарды сүйгөнүбүз бул Кудайдын өзүн сүйгөнүбүз болот. Аны өз алдынча ажыратууга мүмкүн эмес. Теңирди сүйгөн адам анын осуяттарын аткарат. Сүйүү жана ошол сөзгө тил алчаактык менен жашоо бул экөө дайыма бир болот, чогуу. Кудайды сүйөм деп, бирок осуяттарды аткарбаса, ал дагы жалганчы болот. Биринчи Жакан 2-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Биринчи Жакан 2-бөлүм 5-аят. Биринчи Жакан 2-бөлүм 5-аят. Чогуу окуйбуз. Ал эми ким анын сөздөрүн аткарып жатса, ал адамда Кудайдын жеткилең сүйүүсү бар. Машаяктын ичинде экенибизди ушундан билебиз. Ким анын сөздөрүн аткарып жатса, Теңирдин сөзүн аткарган адамда Кудайдын жеткилең сүйүүсү бар. Кудайдын сүйүүсүн аткарып жашаган адам, ал анын осуятын аткарып жашаган адам. Демек, ал адамда Кудайдын жеткилең сүйүүсү бар. Лука 6-бөлүмдө Ыйса айтат: "Силер мени теңир, теңир деп чакырасыңар дагы айтканымды кылбайсыңар." Теңирди биз эч качан алдай албайбыз. Эгерде Кудайга эч кандай сүйүүбүз жок болсо, андан кийин теңир деп кайрылсак, теңир деген сөздүн мааниси эмне экенин билесиздерби? Бул падыша же болбосо кожоюн дегенди билдирет. Мени куткарып алган менин теңирим, менин бүт жашоомдун кожоюну болгон теңир. Теңир, теңир деп чакырасыңар дагы эмне үчүн айтканымды аткарбайсыңар? Демек, ал адам теңир дегени жалган болуп калат. Ким анын сөздөрүн аткарып жатса, ал адамда Кудайдын жеткилең сүйүүсү бар. Машаяктын ичинде экенибизди ушундан билебиз. 6-аятты да чогуу окуйбуз. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ошондой жашашы керек. Машаяктын ичиндемин деген адам. Мен теңирдин ичинде, теңир менин ичимде деген сөз. Машаяк кандай жашаса, ошондой жашашы керек. Машаяк кандай жашаган, эмне иштерди аткарган,
ошонун баардыгы ыйык жазууда жазылган да. Менин ичимде Теңир жашаса, анда ал кандай жашаган болсо, мен дагы ошондой жашашым керекмин. Анын жашоосуна үйрөнүшүбүз үчүн ыйык жазууга карап үйрөнүшүбүз керек. Биринчи Жакан 5-бөлүм 3-аятта Кудайды сүйүү деген анын осуяттарын аткаруу. Кудайды сүйүү дегенибиз анын осуяттарын аткаруу, же болбосо айткан сөздөрүн аткаруу. Кайсыл адам анын осуяттарын аткара алат? Кудайга ишенген адам, өз бир тууганын сүйгөн адам. Мыйзамды карай турган болсок, бүт жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен Кудайды сүй. Ошол Кудайды сүйгөн адам өзүнүн жакынын өз денесиндей сүйө алат. Байыркы келишимде Кудайдын сүйүүсү жеткилең аткарыла элек болгондуктан мыйзамды толук аткара албайт эле. Ал эми бизге берилген жаңы осуят Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, ошол сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлөт. Теңирди да сүйүп, Теңирди сүйгөн жүрөгүңөр менен бири-бириңерди сүйгүлөт, бир тууганыңарды сүйгүлөт. Накыл сөздөр 3-бөлүм 6-аятта баардык жолдоруңда Кудайды таанып бил. Ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Баардык жолдоруңда Кудайды таанып бил деген сөздүн мааниси бүт биздин жашообузга Кудайды кошуп, аны менен акылдашып, Кудай эгерде ушул жерде боло турган болсо, ал кандайча аткарат эле? Менин ордумда Кудай болсо, кандайча ушул ишти аткарат эле деп. Ушул учурда азыр Теңирим кандай иш кылат эле деп ой жүгүртүү. Билбесек, сыйынып көрүп, сөз уга турган болсок, сөзсүз түрдө жооп ала алабыз. Баардык жолдоруңда Кудайды таанып бил. Баардыгын Теңир менен акылдаш, сүйлөш. Ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Ошондуктан ким Машаяктын ичиндемин деген адам, Машаяк кандай жашаса, ошондой жашашы керек деп айтылат. Жакан 1-бөлүм 14-аятта сөз адам болду. Биз менен чогуу жашап турду. Сөз адам болду. Кудайдын бардык сөзү Ыйса Машаяк аркылуу аткарылды. Кудайдын сөзү биздин жүрөгүбүздө аткарылгандыктан эми иш жүзүндө аткарылышы керек ошонун бардыгы. Биздин руханий жашообуз канчалык деңгээлде өскөн болсо, ошончолук Кудайдын сөзү иш жүзүндө аткарылышы керек. Анткени Кудайдын сөзү бутума шам, жолума жарык болот. Кудайдын сөзү жок, биз эч качан өз алдыбызча жашай албайбыз. Кудайдын сөзү жок, биз эч ким эмеспиз. Ар бир сөздү, ар бир кадамым менен чык аткарып, мен бара турган жолду туура багытты тандашыбыз үчүн сөз менде болушу керек. Сөз жок болсо, биз эч качан өзүбүз каалагандай аткара албайбыз. Анткени жашасак да, өлсөк дагы баардыгы Кудайдын эрки аркылуу аткарылышы керек. 1 Жакан 2-бөлүм 9-10 аяттар. 1 Жакан 2-бөлүм 9-10 чогуу окуйбуз. Ким жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрүп жатса, ал дагы деле караңгылыкта жүрөт. Ким бир тууганын сүйсө, ал жарыкта жашап жатат жана эч кимге азгырык болгон жок. Жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал дагы деле караңгылыкта жүрөт. 1 Жакан 1-бөлүм 6-аятта дагы айтылат. Ким аны менен мамилебиз бар деп жатса, бирок караңгылыкта жүрсө, анда ал жалган айтат.
Кудай менен мамилелешүүдө жашайм деп бирок бир тууганын жек көрсө, анда ал жалганчы болот. Бул жерде деле айтат го, жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганы жек көрсө, ал дагы деле караңгылыкта жашайт. Кудай ал өзү жарык. Кудай менен бир мамиледе болгон адам, ал бир тууганын сүйө алат. Бир тууганын сүйгөн адам, ал жарыкта жашап, жана эч кимге азгырык болгон жок. Эч кимге азгырык болгон жок деген сөз, абийири тарабынан Кудайдын көз алдында эч бир азгырык кылбастан туура жашаган адам. 1-Жакан 2-бөлүм 11-аятта. Ал эми ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүрөт жана өзүнүн кайда бара жатканын билбейт. Анткени караңгылык анын көзүн сокур кылып койгон. Бир тууганын жек көргөн адам, ал караңгылыкта жүргөн адам. Биздин руханий жашообузда эң эле маанилүү нерсе бул Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адам. Кудайдын сүйүүсүн кабыл алып түшүнгөн адам куткарылган адам. Бизди куткарып алган Теңирди сүйүү. Кудай бизди сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. Кудай мени сүйгөндүктөн мен да аны сүйөм. Мени куткарып алыш үчүн, кун төлөш үчүн айкаш-чыгашта кадалды. Мени куткарып алган менин Теңирим, ал менин ичимде жашайт, мен аны сүйөм. Ошол Теңирди сүйгөндүктөн биз бир туугандарыбызды сүйө алабыз. Сүйүүбүздү жөн эле ичибизге катып жүрө бере турган болсок, анда Кудайды сүйөбүзбү же бир тууганыбызды сүйөбүзбү кантип биле алмак элек. Ошондуктан бир тууганын сүйгөн адам куткарылдык дегенге түздөн түз далил. Кудайды сүйөбүз деген далил. Биринчи Жакан 3-бөлүм 10-аятты дагы чогуу ачабыз. 1-Жакан 3-бөлүм 10-аят. Чогуу окуйбуз. Адил иш кылбаган жана бир тууганын сүйбөгөн адам Кудайдан эмес. Кудайдын балдары менен шайтандын балдары ушундан айырмаланат. Кудайдын балдары жана шайтандын балдары ушундан айырмаланат. Эмне үчүн бул жерде Кудайдын балдары жана шайтандын балдары деп экиге бөлүнүп айтылат? Адил иш кылбаган жана бир тууганын сүйбөгөн адам. Адил иш деп бул Кудайга ишенгени, Кудайдын сөзүн аткаргандыгы, бир тууганын сүйбөгөн адам. Адил иш кылбаган, бир тууганын сүйбөгөн адам ал Кудайдан эмес. Кудайга таандык эмес болсо, анда кимге таандык болот? Шайтанга таандык болот. Кудайдын балдары болсо, анда Кудайга окшошуп жашайт да. Матай 5-бөлүм 48-аятта Ыйса айтат: "Асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула." Биздин атабыз канчалык ыйык жеткилең болсо, биз дагы ошондой ыйык жеткилең болушубуз керекпиз. Адам кантип жеткилең боло алат? Мисалы үчүн, атасы ушунчалык даанышман инсан боло турган болсо, баласына кайрылып айтабы: "Менин жарымыма эле окшош" деп. Жок, мени тарт, менден үлгү ал деп үйрөтөт да. Элчи Павыл айткандай, мен Машаяктан үлгү алгандай, Павыл Машаяктан үлгү алып жашаган адам элек.
Элчи Павыл бир адам катары, инсан катары Ыйса Машаяктай жашаган. Галатиялыктарга 6-бөлүм 17 аятта өзүмдүн денемде Ыйсанын жараатын алып жүрөм. Ыйсанын образы толугу менен Павылдын жашоосунда чагылдырылган. Ыйсанын башынан өткөргөн азап, кыйынчылыгы Павылдын жашоосунда да чагылдырылган. Элчи Павыл айтат, эми мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Куткарылган адамдын жашоосу, руханий жашоосу күндөн күнгө өсүшү керек. Акырындык менен биз Машаякка окшош болуп жашашыбыз керекпиз. Машаякка окшошуп жашашыбыз керек, же болбосо шайтанга окшошуп. Куткарылбаган адамдар акырындык менен ой жүгүртүүсү, кылган иштери, сүйлөгөн сөздөрү бардыгы шайтанга окшошуп жашашат. Кээ бир адамдар бар, сырткы келбетин карасаң ушунчалык адил көрүнөт, бирок ичинде такыр башка. Кудайдын балдары менен шайтандын балдары ушундан айырмаланат. Адил иш кылбаган жана бир тууганын сүйбөгөн адам Кудайдан эмес. Кудайдын эркин аткарбаса, бир тууганын сүйбөсө, ал адам албетте Кудайдан эмес. Кудайдан эмес болсо, кимден болот? Шайтандан. 11-аятта анткени силер башынан бери угуп келе жаткан кабар бул: бири-бирибизди сүйөлү. Кудайды сүйүп, осуяттарын аткарып, бир туугандарды сүйгөн адам ал Кудайдан, Кудайдын балдары. Ушул жерден Кудайдын балдары жана шайтандын балдары деп бөлүнөт, айырмаланат. 3,5 жыл бою Ыйсанын артынан ээрчип жүрдү эле. Бирок Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалып, өлүп тирилгенге чейин шакирттердин ичинен дагы бирөө куткарыла элек эле. Аларда жеткилең ишеним жок эле. Анан Ыйсаны кармап кеткен учурда бардыгы качып арт тарапка кетип калышты эле го. Мен күнөөкөрлөрдү кун төлөп куткарып алыш үчүн мен айкаш чыгачка кадалып өлтүрүлөм. Андан кийин кайра 3 күндөн кийин тирилем дегенде шакирттердин бирөөсү да ишенген эмес эле. Эмне үчүн? 3,5 жыл бою Ыйсанын артынан ээрчип жүрүштү, чогуу жүрүштү. Бирок Ыйса Машаяктын айткан сөзү менен алар эч кандай байланышы жок жашашты эле. Азыр акырындык менен ошол шакирттери бири-бирин менен дагы уруш талашта жүрүштү эле. Кимибиз улуубуз, кимибиз чоң болобуз деп. Жүйүт Искариот өзүнүн ою боюнча канчалык ойлогон күндө деле Ыйса биздин падыша болбойт деп, анан аны сатып жиберет го 30 күмүшкө. Ошол учурда Ыйсага адамдар ишенишкен эмес, жада калса шакирттери да. Ал эми Ыйса кайрадан тирилгенден кийин Ыйса дароо өзүнүн шакирттерине келген жок, аялдарга көрсөтүлгөн. Анткени аялдар ошо Ыйса коюлган көргө келишет. Шакирттери болсо коркок болуп ар кайсы жакка жашынып калышат. Эммаус шаарына бара жаткан шакирттерин жолуктурат. Алар Ыйса экендигин таанийт дагы, күтүлбөгөн жерден ал жактан кетет. Анан кайрадан Ыйса Иерусалимге келет дагы. Шакирттерине айтат: биз тирилген Ыйсаны көрдүк деп. Жармысы ишенип, жармысы ишене элек эле. Анан чачырап кеткен шакирттери бир жерге чогулат дагы. Ошол жерде отурган учурда
силерге тынчтык болсун деп Ыйса кайрадан ошол шакирттердин астына келет, өзүнүн колдорун, кабыргаларын көрсөтөт. Кайрадан тирилген Ыйса аларга көрүнөт. Ошол учурда Томас ал жерде жок эле. Анан Томаска кайрылып айтышат, биз Ыйсаны көрдүк дегенде, ой кантип эле көрдүңөр? Кармап көрдүңөрбү? Колуңарды тийгизип көрдүңөрбү? Кабыргасына, колдоруна тийгизип көрбөйт белеңер? Ошондо Ыйса Томаска келет. Менин колдорумду жана кабыргаларыма колумду тийгизип көр. Ишенбеген адам болбостон, ишенген адам бол. Ыйса мени кечирип кой, бирок мен кармап көрөйүнчү деп колун тийгизет. Анан жыйынтыгында менин теңирим, Кудайым менин деп жооп берет. Ыйсага кайрылып, менин теңирим, менин Кудайым. Ыйса Томаска кайрылып айтат, сен мени көрүп ишенип жатасың. Көрбөй ишенгендер бактылуу. Биз Ыйсаны көрбөсөк да азыр сөз аркылуу ишендик да. Кудайдын сөзүнө терең ишенип, ишенүү бизге сөз аркылуу келет. Ал эмес уга турган сөз Ыйса Машаяк жөнүндө. Шакирттери көрүп дагы ишене алышкан эмес эле. Бирок Ыйса өзүнүн шакиртине канча жолу көрүндү эле. Анан кайрадан тирилген Ыйсаны көргөн учурда бардык шектенүү, бардык коркунуч сезими жок болуп кетти. 3 күндөн кийин тирилем деген сөзү эми алар түшүнүштү ошонун маанисин. Эми алар чын жүрөгү менен Теңирди сүйүп, Ыйсаны сүйүп, кайрадан бирөөсү дагы коркунучка чалдыкпастан, кайраттуулук менен силер айкаш чыгачка кадаган Ыйса деп көптөгөн жүйүттөргө күйлөндүрүп келишкен. Сүйлөбө, сүйлөсөң өлтүрөбүз деген учурда биз көргөнүбүздү, укканыбызды айтпай кое албайбыз деп жооп беришет. Эч бир нерседен коркпостон кайраттуулук менен. Кайрадан тирилген Ыйса аны көргөн шакирттери куткарылуусунун күбөсү пайда болду. Анан Ыйса Машаяктын айткан ар бир сөзүн ошол боюнча адамдарга жеткирип айтып келишкен. 1-Жакан 3-бөлүм 16 аятты дагы чогуу ачабыз. 1-Жакан 3-бөлүм 16 17 аяттарды чогуу окуйбуз. Ал биз үчүн өз жанын бергендиктен сүйүүнүн кандай болоорун билдик. Ошондуктан биз да бир тууганыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Колунда бар болгонуна карабастан бир тууганын муктаждыгын көрүп туруп жардам бербеген адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун. Ал биз үчүн өзүнүн жанын берди. Теңир мага окшогон күнөөкөр үчүн өзүнүн жанын берди. Кандайча ойлойсуздар? Жаратуучу Кудай өзү күнөөнүн азабынан өлө турган мен үчүн ал бул дүйнөгө келди дагы өзүнүн жанын берди. Ошондуктан биз анын сүйүүсүн түшүндүк, кабыл алдык. Эми ошол сүйүү менен бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Теңир үчүн өз жанын бере ала турган адам бир тууганы үчүн дагы жанын бере алат. Бир тууганын кишине аяп койгону, кишине жардам берип койгону ошол сүйүүбү? Ошол бир тууган үчүн жанын бере алабы? Жанын берүүгө даярбы? Биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Биз Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдар ошол сүйүүнү иш жүзүндө аткарып жашашыбыз керек да.
канчалык жеткилең сүйүү. Ыйсанын шакирттери аркылуу далилденген сүйүү, баштапкы жыйындар аркылуу жогорудан төрөлгөн машаякчылар Теңирди кандай сүйсө, бир туугандарын да ошондой сүйө алышкан. Биринчи Жакан 3 бөлүм 14 аятты да окуйбуз. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз. Анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Биз бир тууганыбызды сүйгөндүктөн өлүмдөн өмүргө өттүк. Өлүмдөн өмүргө өттүкпү? Жакан 5 бөлүм 24 аятта айтылат го. Менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам, ал соттолбойт. Өлүмдөн өмүргө өттү. Тозокко бара жаткан күнөөкөр бейишке бара турган болду. Анын тагдыры өзгөрүлдү. Өлүмдөн өмүргө өттү. Өлүмдөн өмүргө өттү. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Биздин бир туугандар ушунчалык баалуу, кымбат экендигин билебизби? Бир адам мындайча айтат экен: кан суудан коюу деп. Ошол бир туугандарыбыз менен кан аркылуу байланыш болгон, бир ата энеден төрөлгөн бир туугандар. Кан суудан коюу дегени да туура. Ал эми ыйык рух, Кудайдын руху кандан дагы өтө маанилүү. Денеде болгон бир туугандарга жардам көрсөткөнгө караганда, Ыйса Машаяктын кан аркылуу, ыйык рух аркылуу төрөлгөн бир туугандар бизге өтө жогору болушу керек. 14 аятта: Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз. Анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Бир тууганын сүйбөгөн адам дагы деле ошол өлүмдүн бийлиги астында жашап жатат. Бирок бир туугандар кичине бири-бирине жакпай калса, таарынышып, тултуңдашып, силерден суранат элем, антпеңиздер. Анткени Кудай биздин күнөөлөрүбүздү бүт баардыгын кечирди го. Анан кичинекей туура эмес иш кылып койсо, аны шылдыңдап, сымдап, ага таарынып жек көрсөк болобу? 15 аятта: бир тууганын жек көргөн адам киши өлтүрүүчү. Киши өлтүрүүчү адам өзүндө бар болуп турган түбөлүк өмүргө ээ эмес экендигин силер билесиңер. Бир тууганын жек көргөн адам киши өлтүрүүчү. Жек көрүү деген бул киши өлтүрүү. Ал түбөлүк өмүргө ээ эмес экендигин билесиңер. Ошондуктан биз сиздер менен Теңир биз үчүн өзүнүн жанын бергендиктен, биз да бири-бирибиз, бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. 17 аятты да окуйбуз. Колунда бар болгонуна карабастан, бир тууганын муктаждыгын көрүп туруп жардам бербеген адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун. Бир тууганы үчүн өзүнүн жанын берүүгө даяр адам анын муктаждыгын көрүп туруп кантип жардам бербей койсун. Кээ бир туугандар бар, ушунчалык жардамга муктаж, ошолорду көрүп туруп жардам берейин деген каалоосу бар, бирок ага жардам бербейт. Ага эмне туруштук берет? Адамдын денеси. Адамдын денеси ушунчалык зыкым болот дагы, жардам берейин деген каалоосун да жок кылат. Анда ал адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун? Сүйүү деген булак сыяктуудай. Булак аккан сайын уламдан улам көбөйөт.
эгерде ошол жерди казып алып чыкпасак, анда ал чирийт. 18-19 аяттар. 3-бөлүм 18-19 чогуу окуйбуз. Балдарым, сөзүбүз же тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлү. Чындыктан экенибизди ушундан билип алабыз. Бизди жүрөгүбүз айыптаса да, жүрөгүбүздү Кудайдын алдында тынчтандырабыз. Оозу менен, тили менен ким сүйө албасын? Мурун бизде жыйында бир нече бир туугандар бар эле. Күбөлөндүрүү сөзүн айтсаң ушунчалык жакшы сүйлөйт дагы, анан адамдардын баардыгы оозу ачылып калат. Анан кийин билсек, алар алдамчылар экен, шылуундар. Ошондуктан ким күбөлөндүрүү ушунчалык жакшы сүйлөсө дагы ишенбегиле. Мени кечирип коюңуздар, бирок күбөлөндүргөн сөзү менен анын жашоосу дал келиши керек. Адам канчалык кооздоп сүйлөп коюшу деле мүмкүн. Сөзүбүз же тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлүк. Ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен. Сүйлөгөн сөзүбүз иш менен далилдениши керек. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адам эми Кудайга болгон сүйүүсү менен бир туугандарын сүйүшү керек. Кудайга болгон сүйүүсү менен Кудайдын сөзүнө тил алчаак болушу керек. Анткени Кудайдын сүйүүсү биздин жашообуздун негизги күч кубаты. Ошол сүйүү Кудай өзүнүн сүйүүсү менен бизди куткарып алды. Ошол сүйүү эми биздин жашообузду, биздин жүрөгүбүздү өзгөртөт, биз аркылуу иштейт. Кудайдын сөзү боюнча жашай тургандай кылып бизге күч да берет. Ошондуктан куткарылган адам теңирдин ичинде жашоо деген бул анын сүйүүсүндө болуу. Биз жашообузда иштерибиз менен Кудайды сүйө тургандыгыбызды, бир туугандарыбызды сүйүүбүз менен, сөздү аткаруубуз менен сөз түрдө аткарып, Кудайдан экенибизди, чындыкта жашаган адам экенибизди далилдешибиз керекпиз. Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайды таанып биле электе эле бизди биринчилерден сүйүп, күнөөлөрүбүздүн азабынан түбөлүк тозокко барып соттоло турган адамдардан элек. Бирок Иса Машаяк биз үчүн төккөн улуу каны аркылуу, улуу сүйүүсү аркылуу биз куткарылууга ээ болдук. Эми Теңир бизге өзүнүн сөзүндө айтып кеткендей, биз да Кудайды сүйүп, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, ошол сүйүү менен бир туугандарыбызды сүйүп, сиздин эркиңизди ар дайым аткарып жашашыбызга өзүңүз жетектеңиз. Көптөгөн адамдарга биз түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдар экенибизди, чындыкта жашаган адамдар экенибизди далилдешибизге жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.